Саламатсыңарбы, урматтуу 4-класс окуучулары? Маанайларыбыз жакшыбы? Анда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо менен жылуу сөздөрдү арнап алалы. Азаматсыңар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагына экран аркылуу жолугуп турганыбызга абдан кубанычтамын. Анда кыргыз тили сабагына керектүү китеп, дептер, калем сабыңарды даярдап, ыңгайлуу олтургула. Бүгүнкү кыргыз тилине өтөлүүчү темабыз кыска жана созулма үндүүлөр. Бүгүнкү сабакта кыска жана созулма үндүүлөр жөнүндө буга чейинки алган билимиңерди кеңейтесиңер. Алардын айтылышын, бири-биринен айырмасын ажырата билесиңер. Кыргыз жеринин кооздугуна асыктанып, аны баалай жана коргой билүүгө умтуласыңар. Урматтуу окуучулар, силер буга чейин үндүү тыбыштар, алардын бөлүнүштөрү, кыска, созулма үндүүлөр тууралуу баштапкы класстарда окуп үйрөнгөнсүңөр. Анда төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Үндүү тыбыштарга кандай тыбыштар кирет? Кыска үндүүлөр кайсылар? Созулма үндүүлөр кайсылар? Кайсы тыбыштардын созулмасы жок? Бул суроолорго жооп бергиличи. Азаматсыңар? Эң туура кыргыз тили дептерибизге бүгүнкү числону жазып, тема кыска жана созулма үндүүлөр деп жазып, калем сабыбызды коюп, теманы туура так түшүнүп алгыла. Демек, үндүү тыбыштар үндүн катышына карай кыска жана созулма үндүүлөр болуп экиге бөлүнөт. Кыска үндүүлөр А, Э, О, Ö, У, Ү, И. Ал эми созулма үндүүлөр А, О, У, Ү, Ö, Э. Созулма үндүүлөр бир гана моунду түзүшөт. Мисалы, ары, тала, сулуу. Анда китеп менен иштейли. Жоогазын. Кыргыз жериндеги эң сонун гүл жоогазын. Аны эл мандалак дешет. Анын мекени алыскы Иран жергеси. Бизде анын 60 түрү өсөт. Анын гүлү өскөн жерге жараша өзгөрөт турат. Кумда өссө гүлү сары болот. Чопуда өссө гүлү кызыл болот. Ал кызыл китепке кирген. Аны коргоо керек. Текст боюнча иштесек, жоогазын гүлүнүн касиеттерин билдик, Анда экинчи көнүгүү. Текстти көчүрүп жазгыла. Үндүү тыбыштарды белгилегиле дейт. Мен төмөндөгүдөй кылып кызыл менен белгиледим. Силер кара калем менен сызыкча түрүндө белгилеп чыккыла. Үчүнчү көнүгүү. Сөздөн сөз жараткыла. Аларга сүйлөмдөрдү түзгүлө. Үндүү тыбыштардын астын сызгыла дейт. Төмөндөгү үлгүдөй кылып сүйлөмдөрдү түзөбүз. Төртүнчү көнүгүү. Гүлдөр темасы боюнча кластер түзгүлө. Мисалы, жоогазын. Бышыктоо үчүн тест. Тест иштейбиз. Номер 1. Кыска үндүүлөрү бар сөз кайсы? А. Суулук. Б. Басмайыл. В. Ээр. Ойлонуңуз.
Азаматсыңар Б басмайыл экен. Экинчи, созулма үндүүлөр канчо? Алар кайсылар? А 5, Б 4, В 6. Созулма үндүүлөр канчо? Азаматсыңар 6 созулма үндүү бар. Үчүнчү, үндүү тыбыштар канчо? А 10, Б 12, В 14. Азаматсыңар жалпы 14 үндүү тыбыш бар. Төртүнчү, созулма үндүүлөр канча тыбышты билдирет? А 1, Б 2, В 3. Созулма үндүүлөр 1 тыбышты билдирет. Азаматсыңар тестке туура жооп бердиңер. Анда үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. Анда окуучулар, бүгүнкү сабактан алган маалыматыбыз боюнча төмөнкү рефлексиянын жардамы менен билимибизди баалап алалы. 3, 2 жана 1 рефлексиясынын жардамы. 3 деген сан. Сабактан 3 жакшы нерсе ала алдым. 2 нерсени эстеп калдым. 1 нерсеге кичине түшүнбөй калдым. Аны мен үйдөн жакшылап кайталап окуйм. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта тургула балдар.